Саламатсыңарбы балдар, барыңарга жагымдуу маанай каалаймын. Бүгүнкү сабактын темасы Чыңгыз Айтматов ааламдын жазуучусу. Сабактын максаттары. Чыңгыз Айтматовдун өмүрү чыгармачылыгын билишет жана чыгармачылыгынын орунтуу учурлары менен тааныша алышат. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын терең окуп, үйрөнүү менен жаңы табылгаларга ээ болушат. Чыңгыз Айтматовдун каармандары аркылуу балдардын жан дүйнөсүндө адамгерчиликти, ароолукту, тазалыкты сактап калууга үйрөнүшөт. Балдар, коомдук турмушубуздун, искусствонун, сахнанын, экрандын өз жылдыздары болот. Бул көрүнүш адабиятыбызга да таандык. Биз акындар поэзиясынын жылдызы катары Барпыны, Токтогулду мыкты таанысак, ал эми бүгүнкү күндө адабияттын асмандагы жаркыраган чолпон жылдызы катары Чыңгыз Айтматовду жакшы билебиз. Кыргыз элинин арасында Төрөкулдун чыңгызы, кыргызымдын жылдызы деген наамга тете болгон, кара сөздүн устасы, кыргызымдын туткасы, адабияттын баба-дыйканы Чыңгыздын өлкөсүнө аруу балалык сезим менен саякатка чыгабыз. Дүйнөгө белгилүү кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматов 1928 жылдын 12 декабрында Талас өрөөнүндөгү Шекер айылында туулган. Атасы Төрөкул Айтматов көрүнүктүү партиялык кызматкер болгон. Сталиндик режим учурунда репрессияга учурап атылып кеткен. Анын сөөгү 1990 жылы табылып, ошол эле ата бейитке көмүлгөн. Чыңгыз Айтматов орус, кыргыз мектептеринде окуган. Айтматовдун адабиятка болгон шыгы эрте уйгонгон. Кыргызымдын чыңгызы, кылымдардын жылдызы болгон улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов чыгармалары менен дүйнө элине таанылды. Анын чыгармалары 60 миллион нускада чыгып, 170тен ашык тилде которулду. Мындай жазуучу кылымда бир келер кубулуш. Кана эмесе балдар, буга чейин өтүлгөн Чыңгыз Айтматов боюнча тест ишин аткарабыз. Айтматов Нобель сыйлыгын качан алган? 1995 жылы, 1998 жылы алган эмес. Туура жообу Нобель сыйлыгын алган эмес. Чыңгыз Айтматов качан туулган? 1938 жылы, 1928 жылы, 1925 жылы. Туура жообу 1928 жылы туулган. Ал жазуучунун туңгуч чыгармасы Гезитчи Дюзо, Ботокөз булак, Ак жан. Туура жооп Гезитчи Дюзо. Айтматов качан дүйнө салган? 2007 жылы 10 июнда, 2008 жылы 10 июнда, 2009 жылы 10 июнда. Туура жооп 2008 жылы 10 июнда. Айтматовдун драмалык чыгармасы Кызыл алма, Ак жан, Фудзиямадагы кадыр түн. Туура жооп Фудзиямадагы кадыр түн. Айтматовдун өспүрүм кезиндеги кызматы Айыл өкмөттүн катчысы, мектеп директорунун жардамчысы, мал доктур. Туура жооп Айыл өкмөттүн катчысы. Айтматовдун чыгармаларын кыргызча сүйлөткөн чебер Рамиз Рыскулов, Насирдин Байтемиров, Ашым Жакыпбеков. Туура жооп Ашым Жакыпбеков.
Айтматовдун калеминен жаралган ыр. Ысык көлдү сагынуу, Ала тоону сагынганда, Найман эненин арманы. Туура жооп, ысык көлдү сагынуу. Жазуучунун 4 аталышы бар чыгармасы. Делберим, Жаныбарым Гүлсарым, Кыямат. Туура жооп, Жаныбарым Гүлсарым. Адегенде Обон деген ат менен жарыяланган чыгармасы. Саманчынын жолу, Делберим, Жамила. Туура жооп, Жамила. Улуу жазуучубуздун чыгармаларын сүйүп окуп, жан дүйнөңөргө чоң таасир алып, урматтап жүргүлө. Ала тоодон ааламга үн салган улуу жазуучубуз ар дайым биз менен жана биздин жүрөгүбүздүн түпкүрүнөн орун алат. Чыңгыз Айтматовдун кудурети күчтүү, руху эл арасында нур чачып, ата журт менен ааламдын алкагында жүрө берет. Анын экинчи өмүрү болгон чыгармалары да дүйнөнү дүңгүрөтүп, аалам аралап жашай берет. Кымбаттуу окуучулар, ар дайым адамдык асыл сапаттарга ээ болуп, өз өлкөңөрдүн баркын билип, намыстуу, кайраттуу, эмгекчил болгула. Саякат сабагыбызга жигердүү катышып бергениңер үчүн чоң рахмат. Үйгө тапшырма: каармандардын сүрөтүн тартып келүү, Чыңгыз Айтматов боюнча эссе жазуу.